Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Элтерде Билерман Ордо интеллектуалдык оюну кышкы сериялар 9-тур. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Сагынбек Мамановдун командасы Ордого келген. Анда эмесе мен команданы кол чабуулар менен Ордого чакырууну баштайм. Демек, Ордого команда капитаны Сагынбек Маманов чакырылат. Карьера өнүктүрүү борборунун директору, кесип боюнча тарыхчы Таалай Пазылов, жеке ишкер, команда мүчөсү, мыкты Билерман номинациясынын ээси Дурусбек Касымов, теле алпаруучу, команда мүчөсү Насирдин Ахунов, энергетик, команда мүчөсү Илгизбек Шамырзаев, филолог, команда мүчөсү, мыкты Билерман номинациясынын ээси жана Бекжан Алишер уулу, команда мүчөсү, кесип боюнча хирург, мыкты Билерман номинациясынын ээси. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сөз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Сагын мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Мына бүгүн Кудай буйрса 9-тур. Мына ушул 9-турдан кийин финал болмокчу. Эмил Бакамдын командасы кечеги оюнда 6-5 эсебинде 1 упай айырма менен жеңилип калган. Бүгүн сиздин командаңызда максималдуу түрдө шанс бар десек болот. Азырынча. Бирок оюндун соңунда биз кандай эсеп болорун билбейбиз. Команда оюнга даярбы, Сагын мырза? Саламатсыздар, урматтуу ардактуу телекөрүүчүлөр. Биздин командабыздын ар бир билерманы, биздин команда толугу менен оюнга даяр. Буюрса телекөрүүчүлөр үчүн, айрыкча клуб үчүн, командабыз үчүн мыкты, кызыктуу оюн курганына аракет кылабыз. Командага ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар. Билерман интеллектуалдык долбоорунун башкы демөөрчүсү Нургелди курулуш компаниясы, башкы өнөктөш. Бул компанияга биз ийгиликтерди каалайбыз. Жана компания жетекчиси Жоробай уулу Манасбек мырза биздин студиябызда турат. Манасбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Биринчи раундтан кийин сизге сөз беребиз. Жана биздин башкы дагы бир өнөктөшүбүз Барбол Тамшан ишканасы премиум класстагы шириндиктер менен сиздерди кубандырып келет. Биздин дарегибиз Ош шаар Ленин көчөсү 330. Билерман Ордо интеллектуалдык оюну деп кат жөнөтүңүздөр. Жана колуңуздарды уюлдук телефондорду алып, биздин Инстаграмдагы Билерман _Ордо жана Фейсбуктагы Билерман Ордо баракчаларына азыртадан кирип суроо жөнөтүүнү баштаңыздар. Бүгүнкү оюнга акча байгеси коюлган. Анда эмесе биз оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп монитордо 0-0. Бүгүнкү оюнга сиздерге суроо жөнөткөн телекөрүүчүлөр мына булар. Нураида Баятова Ош шаарынан, Улук мырза Эрмекбаев Өзгөн районунан, Абдымалик уулу Раман Кара Суу районунан, Нурлан уулу Нурулем Ош шаарынан, Артур Расулбеков Бишкек шаарынан, Аккоша Термичиков Ош шаарынан, Анара Токтосуно Ош шаарынан, Жапаркул уулу Аскар Чүй облусу Подгорная айылынан, Сүйөрбек Алымов Сузак районунан, Нургүл Сооронкулова Москва шаарынан жана демөөрчүнүн суроосу берилмекчи. Анда эмесе биринчи раунд. Биринчи раунд. Командада негизинен басымдуу бөлүгү мыкты билермандар. Таалай Пазылов биздин Ордодо отурат. Таалай мырза, кош келипсиз.
бир топ убакыттан бери эми ойноп жатасыз. Оюнга болгон менимче каалоо сизде өтө топтолуп калган болуш керек. Ошону бүгүн көрөбүз. Улук мырза Эрмекбаев Өзгөн районунан Куршап айылынан сизерге каршы суроо берет. Суроосунун байкеси 1000 сом. Урматтуу билермандар, Япон өлкөсүнүн акча бирдиги эмне Сагым мырза? Япон иени. Япониянын бир иенасын көрүп турасыздар. Акча купюрасын. Дүйнөдөгү акчалардын ичинен Япониянын бул бир иенасы жасалма же болбосо фальшивый кылып жасоого аябай татаал акча болуп эсептелет. Сиздерге суроо. Эмне үчүн бул акча бирдигин жасоо таптакыр мүмкүн эмес? Сүрөткө караңыздар. Кетти минута. Биринчи эле бул сакал ошо жасалмалаштырылган баягылап жазылышычы. Мисалы япондордун кезинде сакал болбойт да, ал жерден мисалы сакал бар да. Ошол эле вариант Башка мисалы бир жазууларда бар жасалмалаштырылган. Сандар эмеспи? Сандар. Сакал эми жөн Жок, ошо сакалдын негизги кызматы да акчаны жасалмалоого баягы келет. ошого база цифралар Жазуу турат. жазуулардын эгер Жазуу деле аппарат баягы коюш мүмкүн да, жасап коюш мүмкүн да, туура. ошо сакал эле Сакал эле го дейм. Анын да кандай элемент бар? Сакал башка. Мөр сыяктуу эки тегерекчелер турат түбүндө. ошолордо кыйын окшойт ар бир санаа. сакал жакшы Бирөө сары, бирөө кара. Сакал жакшы вариант. Багын кайсы? Сакал башка. Менде сакал бар, анан башка. Кыйын ошону окшоштуруш. Ушундай кылып сакал кылып. Дагы кандай болуш мүмкүн? Цифралар десе кылып коюшу мүмкүн. Ошол эки точка керек болуп мөрдүн турат. Японча ичиндеги жазуулар бир канчачы. ошол жазуулар окшойт мөрдүн ичиндеги. Япон. Сакалдан башка эмесечи, башка вариант кылайлы. Жой, Япониянын башка акчаларынын көрүнүшү кандай мындан башка? Убакыт аякталды, талкун топчубуз. Ортодон алсак болот экен. Ортодон алууга жок, азырынча болбойт. Урматтуу алып баруучу, алгач жоопту Илгиз Шамырзаев берет. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, мен уккан маалыматтар боюнча бул япониялыктар өзү көсө деп коебуз, сакал өсө бербейт да. Бирок бул жерде ошол сакалы бар японду көрүп турабыз. Айтор мен билген маалыматтарга караганда сакалды акча бетине түшүрүү бул сакалдуу адамдардын акчаны жасалмалоого өтө тоскоол болот да. Ошондуктан көптөгөн акчаларда булар адамдар сакал менен түшүрүлөт. Демек сиз кайсы себептен улам деп атасыз? Басым Сакал. Ошол адамдын сакалынан улам муну көчүрмөлөө татаалга турат. эсеп 1-0 жооп туура. 1000 сом акча команданын эсебинен азырынча өтөт жана билермандардын эсебине 1 упай ачылат азыр. Ойлантылат экинчи раунд. Бул жерде биздин башкы өнөктөшүбүз Манасбек мырза турат. Манасбек мырза студиябызда, микрофон берип койсоңуздар. Манасбек мырза, дагы бир жолу кош келипсиз. Жана сиздин бүгүнкү Сагынбек Мамановдун командасына болгон каалоо тилегиңиз. Ассаламу алейкум, Талант мырза, чоң рахмат. Биз мурунку чыгарылышта бүйүр кызыткан жакшы оюн көрдүк. Бирок бул чыгарылышта Сагынбек агабыздын командасында легендарлуу мыкты агаларыбыз, мыкты оюнчуларыбыз бар. Сиздердин командаңыздарга жана жалпы суроо жөнөткөн телекөрүүчүлөргө ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эреже сизге маалым, өткөндөгүдөй бүгүнкү оюнда сиз мыкты билерманды оюнда жана мыкты телекөрүүчүнү аныктап бересиз. Ошондуктан баам салып туруңуз. Нураида Байетова Ош шаарынан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1200 сом. Урматтуу билермандар. 20-кылымдын орто ченинде Гонконгдо келеми шишкандар өлүп калса, аларды сиздер көрүп тургандай атайын көчөдөгү үстү жабык кутучаларга салып коюшкан. Ошо тургундар дейбиз, айтор көрүп калгандар да. Муну атайын адистер келип жыйнап кетишкен. Урматтуу билермандар, эмне максатта келемиштерди жыйнап кетип жатат? Кетти минута.
Мен билген боюнча унутуп атам да, бул бир кандайдыр бир нерсе жасайт, мындайча кашпы, жасалма кирпикпи, ошого чейин туруш керек, ушундай нерсе жасайт да, мындайча. Келемиштен бир продукция экен. Куйругун пайдаланбай, куйругун. Бул терисинин же жүнүнөн бир кирпик жасайт, ушундай Oradan сактанып болсо өлүп калган эмес. Колун өлтүргөн аны бирок муну атайын адистер деп атат да, демек алар бир нерсе жасайт. Адамдар не таштаган ошо чекеге? Эми келемиштин биринчиси бул оору жугузушун дезинфекция, шаар санитария жагы башка ошол кирпик кандайдыр бир адистер алып кетет дагы, мындан мисалы аялдарга керектүү бир сумкаларбы же кандайдыр бир нерселер да. нерсени пайдаланса болобу? Жасалма кирпик, мен билгеним боюнча кирпик жасалат да. Жасалма кирпик токтолойлубу? Вируска токтобойбуз да. кызматкерлер да отур. Анда өлтүрүшөт эле. Өлтүрүүлө болсо Сагынбек ким жооп берет? Урматтуу алып барчу, командабыздын атынан Талай Пазыл жооп берет. Талай мырза. Урматтуу алып баруучу, бул жерде атайын адистер бул өлүп жаткан келемиштерди алып кетсе, анда биринчиден ошол өлүп жаткан келемиштерди атайын өзү жагы идишке салуунун бир жакшы жагы бар. Башка бир кандайдыр бир куштар же болбосо жолбун иттер аны жеп, кандайдыр бир оорусу болсо жугузбайт. Мунун пайдалуу жагы бар. Ал эми алып кеткен адистер аны ошол жактан кандайдыр бир инфекциялык вирусу бар же жок экендигин текшерүү менен бирге келемиштин терисинен дагы жүндөрүнөн дагы кирпиктер жасайт деген дагы бир уккан жерибиз бар. Сиз жасалма кирпик. кайсы вариантка басым жасайсыз? Мага сиз эки эмени айтып атасыз да, вирустун алдын алуу же ошо вирус барбы жок текшерүү, экинчиден терисинен бир нерселер жасайт деп. Мага бир жоопту бериңиз, Талай мырза. Мисалы кутурма оорусу менен ооруган келемиштин жүнүнөн жасабаса керек, баары биринчи текшерип туруп анан жасаса керек дейм. Мага бир жоопту бериңиз, Талай мырза. Токтолгон жооңуз ушу болсун да. Текшерип жасайт да. Барычы. Жок. Мисалы оорулуу келемиштен жасай албаса керек. Биринчиден текшерилет сөзсүз. Биринчи инфекцияны текшерет. Анан косметика кылып жасашы мүмкүн. Биринчи инфекцияны текшерет. Жооп кабыл алынат. Чычкандан терисинен жасалган косметикага эмне мынча кызыгып калдыңыз дейм да сиз? Өлүк чычкандан кандай нерсе болушу мүмкүн? Мен туура жоопту айтайын. Гонконгдо ошол жылдары, Талай мырза, чума оорусу күч алган. Чычкандардын өлүп калуусун же болбосо мындай алып кетүүсү, аларда инфекция бар жогу текшерүү болгон. Жооп канааттандырарлык. 2-0. 1200 сом команданын эсебине өтөт. Өтө кыйынчылык менен жооп берди Талай мырза. Туура жооп бар болсо дагы кыйналып атты. Негизинен бул жерде косметикага анча маани берилбейт, Талай мырза. Маселе инфекцияда. Келемиштен жийиркенесизби мындай? Коркпой эле кармай бересизби же коркосузбу, Талай мырза? Жок, мен коркпойм эч нерседен. Мындай чуркап баратса кармап аласызбы? Кармай алам. Тиштеп койсочу. Жетишпесе керек тишеге. Анда чычканды тез өлтүрүү ыкмасы бар экен сизде. 3-чү раунд сиздерге каршы Жапаркул уулу Аскар суроо берет. Чүй облусу Подгорная айылынан 1300 сом суроосунун байгеси. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул аппарат кандай функцияны аткарат? Кетти минута. Морской плотто неме кылганда бир картада кичине расстояние белгиленет го. Ошондо ушу менен мындай жүргүзгөндө километрге неме кылып чыгарып берет. Точно, маалымат бар. Бирок о учунда тегерекчеси да бар экен да, бул баягы айнек кесе турган баягы окшош. Точка Адан точка Бга барыш үчүн ошон башын коюп мындай кылат. Бул жерде дөңгөлөк сыяктуу эле кызмат аткарат. Жок, картада кичине кылып берилген нерсени аркы жактан чоң кылып чыгарыш керек да, километр. Сантиметр километрге деп турат да, мындай. Ошол токтолобуз.
Ал не деген? Картада эле турат алчы. Картага. Болду анда токтотуп кое берели. Урматтуу алып барчу. алсак баары деле бир. Календар. Ушуга токтоло бересиз. Ал масштаб көрсөтүлгөн. Алтын машканы. Бул жерде 36-га Кичинекей эле, кичине мондай эле куралда, мондай эле курал. 36-га чейин. 90га чейин, 36 Градус 90 градус. Бул жерде 36-360. Тиги учунда да мындай айнек кесе турган бир кичинекей деталь Ал бар да. турмалаш керек. Ошол жүрүп Дөңгөлөктү эле кызматын аткарат. жебени жылдырып турат. Сантиметрден километрге Болду, өтүп бир токтоло картаны алганда. эмесин. Берели анда. Урматтуу алып Ушундай эле барчу. деталдар. Жооп даяр. Бул суроого жоопту Бекжан мырза берет. Бекжан мырза. Урматтуу алып баруучу, талкуу учурунда өзүңүз деле уксаңыз керек. Буну биз картаны мындайча айтканда деңиз флотунда же болбосо жүргөндө картадагы кичине масштабтагы картаны километрге чагып берүүчү аспап деп эсептейбиз. Себеби картада кичирейтилип берилет масштаб. Ошондо точка Адан точка Бга чейинки болгон расстоянияны аралыкты ошол мына аспап менен өткөзсө, ошол неме чыгат, километри аралык. Аппараттын атын билесизби? Аппараттын атын чынын айтсам билбейт экенмин. Түшүнүктүү. Мен сиз түшүндүм, жооңузду кабыл алам. Түшүнүктүү. Географияда мектепте канча алчу элеңиз? 5пи, 4пү? 5. 4 болгонбу? Болгон эмес. Болгон эмеспи? Бул аппараттын аты курвиметр деп аталат, урматтуу билермандар. Мунун функциясы топографиялык карталарды ченеген, же болбосо бир жерден экинчи жердин аралыгын километр жана чек араларды эсептеген аппарат. 3-0 эсеп жооп тура. Айрыкча географияда мисалы үчүн 1-ге 100 миң, 1-ге 500 миң, 1-ге 25 миң деген эселеп көбөйтүүнү мына ушул курвиметр менен жүргүзөт. Топографиялык карталарда чек арадан чек араны ушул карта менен эсептейт. 4-чү раунд. Урматтуу билермандар, ордобузда бир топ жакшы жылыштар бар. Материалдык базасы дагы күчөйүп атат ордобуздун. Мына билермандар өздөрү айрым жеке ишкердикten алектенген билермандар дагы студиянын жасалгасына, столдун жасалгасына бир топ салымдар кошуп атат. Мен ыраазылык билдире кетейин. Акоша Термечиков, Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроосун байгысы 1500 сом. Сиздерге Акоша Термечиков төмөнкүдө фото суроону жөнөткөн. Кандай көрүнүштү көрүп жатасыз, Насирдин мырза? Бул бир сүрөтчүнүн бир чыгармасы го дейм. Көрүнүшкө Чыгармасы экенин билип турабыз, бирок кандай окуяны баамдасаңыз болот? аялы тарынып аткан жер окшойт. Көпчүлүктө кездешкенде бир окуян катарда. Урматтуу билермандар, сиздер франциялык сүрөтчү Анри Жервенин 19-кылымда тартылган Балдан кайтуу деп аталган картинасын көрүп турасыздар. Бал, кадимки кече, ак сөөктөр, көңүл ачуучу кече. Сүрөттө бир үй бүлөнүн мындайча айтканда келишпестиги, бир жаңжалына окшогон көрүнүш сүрөттөлүп турат да. Бир жубайлардын бир ушундай бир жакшы эмес көрүнүшү. Сүрөткө жакшылап назар сала турган болсоңуздар, сүрөттөгү ыйлап жаткан аял жакында жесир болушу мүмкүн. Жакында жесир калышы мүмкүн, урматтуу билермандар. Анри Жервенин логикасына карай турган болсок. Себеби көп чекит турат. Кетти минута. Кол капты, бир кол кабын чачат, бул кандайдыр алдыда бир дуэл ушундай бир сыяктуу болушу мүмкүн. Дуэлге чыгыш Ушуга токтой алабызбы? Башка вариант жок, а? Балдан келген болсо. Эми кол капты чечүү деген да бир бет кап кийишкен балда туурабы? Кол капты чечүү менен Жок, бул жерде ушул атышуу. Дуэлге таштаган. Дуэл. Ушуга токтой Кол каптан башка вариант жок. Урматтуу алып баруучу мөөнөтүн мурда жооп бар. Ким жооп берет? Кимдер? Туура эмес жооп берсеңиздер күйүп кетесиздер, билесиңиз аны. Өзүм берип коеюн, а? Урматтуу алып баруучу, бул жердеги кыска жооп дуэлге даярданып атат. Перчаткадан көрүп турабыз, кол каптан
Ал жерде эми 19-20 кылымдарда билесиз, ал жерде жеке дуэлдик атышуу болгон. Пушкиндин дагы өлгөнүн биз билебиз. Ошону көрүнүш. Бул дуэлге даярданып атат. Кандайча сиз каяктан билесиз дуэлге даярданып атканын? Кол кабы мынакей. Бирөөсү жок да. Бирөөсү жок болсо дуэлге чыккан болуп калабы? Эми биз жок. Бул ошондой көрүнүш бизге келип атат да. Анан тем более ушул чыгармада капы болгону да байкалып атат аялдын. Ошо дуэл деп эле чечтик. Туура жоопту айтуудан мурда ордодон пикир сурагым келип атат. Ордодо пикир барбы? Ушул вариантка токтолуп атабыз, себеби перчаткиси жок картинада. Ал эми дуэлде билебиз, перчаткини таштоо бул аны дуэлге чакыруу дегенди түшүндүрөт. Ал эми дуэлден канчалык деңгээлде аман чыгат, чыкпайт, ага кепилдик жок. Команданын жообу тура эле. Түшүнүктүү. Магистр Семет Амиралиев, пикириңиз кандай? Буга колкап себеп болуп атат бул жоопко токтошубузга. Орустарда ошондой сөз бар, Нурстан айтып өткөндөй перчатка таштоо. Ой, колкап таштоо деген. Эгер колкап таштаса кимдир бирөөгө. Демек ал эки адам сөзсүз дуэлге чыгат деген түшүнүк бар да. Мен туура жоопту айтам. 19-кылым айрыкча Францияда, Европада бул дуэлдердин кылымы болгон. Аялдын күйөөсү ошол кечеде бирөө менен аябай катуу урушуп кетип, аны дуэлге чакырган. Демек ал жерде колкаптын бирөөсүн жерге таштоо бул дуэлге чакыруу деген белги болгон. Жооп туура 4-0. 1500 сом команданын эсебин азырынча өтөт жана биз эсепти оңдойбуз. Бул эми мындайча айтканда намус маселесине тиешелүү. Жакшы турак көңүлдөрдү шайкылар. Андай жерден алыс качат кайгылар. Нургелдидей компанияга кошулуп, келечекке тургузалы пайдубал. Нургелди курулуш компаниясы. Бейпил турмуш үчүн бекем турак жай. 5-раунд. Команда 4-0 алдыга чыгып атат. Команданын курамы негизинен чындыгында күчтүү командалардан куралган. Нурлан уулу Ош шаары жаш кинематограф силерге каршы суроо берет. 4-курстун студенти. Бүгүнкү оюнда сырсандык дагы бар, бирок ага азырынча келе элек. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган жол же болбосо көчө дейбизби? Грециянын Корфу аралында жайгашкан. Жолдун башка жолдордон айырмасы бул атайын тилмеленип турат. Байкаңыздар, мындай тилинип тургандай да жол. Суроо: эмне үчүн жолду минтип тилме коюп койгон? Минута кетти. Бул баягы отороого жүрөт ал жолдо. Ошону ар кандай көп жибайт Орал. Ошого байланыштуу же башка Тагын башка. Ушул боюнча маалымат бар эле туура келбей калат. Грецияда кандай? Эмне үчүн да узунунан ар кандай тилке да бул жердечи? Бул баягы жолдо суу топтолбош үчүн эме болушу мүмкүн. Жамгыр жаагында жол оюп кетпешпи? Тилкеден агып чыгып кетет. Бул бир. Экинчиси дагы ат араба болуп кетип аткан адам да уктап калыш керек да. Вибрация болуш керек. Атайын дагы. Уктап калбаш керек анан. Дагындай Жанагы барбы? Буксоват кылып калбаш керек. жол негизи топурак, топурак кеткен жол. Өдөлүккө кеткен Таштанбы? жогору карап турат жолчу. Ошол Ошон топтолуу бир жакка ушу чекеге алып кетсе жол оюп кетпеш үчүн экен да. жолго келбеш үчүн Негизгиси жакшы тартылыш керек. Алдыга карап кетиш керек. алдыраак, а? Аны кайып кетпеш керек. Сагын мырза убакыт аяктады. Насырын көрө берели. Урматтуу алып барчу команданын атынан Насырдин Акунов берет. Насырдин Акунов. Азыр бир жакшына кетип атабыз. Ушуну мен бузуп койбойн деп коркуп турам, бирок жооп беришибиз керек барыбыз. Бул мен дагы ушундай Оралга барганмын, бирок Грецияда эмес, кошуна өлкөсү. Бул ат араба үчүн ыңгайлаштырылган жол. Мындай тилип коюшунан негизги максат бул баягы жамгыр ошол топтолосон сыртка чыгып кетиш үчүн, суунун нугун буруш үчүн.
Суунун нугун буруш үчүн ооба эми жолдо суу топтолуп калбастыгы үчүн. Жеңилирээк болуш үчүн жүргөн үчүн. Ыңгайлуу. жооп кабыл алынат. Сууну мынчалык эмнеге үнөмдөп калышты экен дейм да, грециялыктар. Түшүнүктүү. Мен туура жоопду айтам. Урматтуу билермандар. Греция эмненин өлкөсү, эмненин мекени? Греция зайтун дарактарынын мекени. Оливка деп коебуз, зайтун. Мына ушул көрүп турган, сиздер көрүп турган жолдун эки чети зайтун дарагы эгилген, жиш. Бул гана көчө эмес, негиз көп жактарында. Зайтун жерге мөмөсү түшкөндөн кийин Тайгалак болот. ал тайгалак кылып коет жолду. Ошол жерде эзилип суу баягындай эмне майы, зайтундун майы ушул тилкелер менен чыгып кетиш үчүн атайын жолдорду тилген. Урматтуу билермандар. 4-1 эсеп. 4-1. Суроо ээси Нурлан уулу 1700 сом акчада утушка ээ болду. Биз телекөрүүчүнү куттуктайбыз. Жана телекөрүүчүлөр тарапка бир упай алып келди Нурлин мырза. Оюн улантылат жана 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Бул жерде мен Манасбек мырзага кайрыла кетейин. Мына оюн ортолоп калды. Манасбек мырза, азырынча сиздин баамыңызда кайсыл билерман өзгөчө салым кошуп мыкты ойноп жатат? Чоң рахмат Алпарчы мырза. Бул жерде команданын өз-өзүнчө оюнчусун өз-өзүнчө бөлүп караганга такыр мүмкүн болуп атат. Катышып аткан билармандардын баары мыктылыгын көргөзүп атат. Азырынча оюнга баам салып туралы, оюн акырында жыйынтыгын чыгарабыз. 6-чы раунд. Нургүл Сооронкулу Москва шаарынан сиздерге каршы суроо берген. Суроосунун байгеси 1800 сом. Дүйнөдө интеллектуалдык оюндар өтө көп. Алардын бири белгилүү ким миллионер болгусу келет деген оюн. Дүйнө жүзү боюнча дээрлик бардык мамлекеттерде бул оюн бар. Джон Карпентер деген инсан ким миллионер болгусу келет деген теле оюнунда акыркы суроого чейин эч бир жардамсыз уткан жалгыз миллионер болуп эсептелет бул оюндун тарыхында. 15 суроо болсо, 15 суроого чейин бардыгын өзү жооп берген. Бирок ал акыркы суроого келгенде телефон чалып жардам алуу мүмкүнчүлүгүн колдонгон. Урматтуу билермандар, ал телефонду жардам суроо үчүн өзүнүн атасына чалган. Атасына чалып эмне деди? Кеттим. Не деген болуш мүмкүн, э? Кыз күлкүлүү жагы неме бар? Мен 1 миллион доллар уттум. Ошону кайга жумшайлы? Ошол максатта турган эмеспи? Же балким ошол раундда телефонго байланыштуу суроо түшүп калганда телефонду көрүп алайын деген. Кандай болгон? Суроону табыш керек эле, ооба. Жеңген жалгыз адамды атасына чалып туруп, ал жеңген. Акыркысындабы? Өзү билген болушу мүмкүн. Атасынан нели сураган? Не деген? Сүйүнчү дегенби? Атам ушуну Утамбы деген. Атасынан сураган. Ата 1 миллион не кыласыз деген. Ошол дагы. Жообун билет. Билет. Миллионер деп айтылып атат. Жалгыз жеңген миллионер деп атат. Жообун билип туруп атасына чалган эмеспи? Атасына ушундай 1 миллион доллар утуп алдым. Жаза сүйүнчүлөп, 1 миллион утуп алсам, не кылат элек ошону? Жакшы вариант, жакшы вариант. Башкача эмеспи дагы? Же ата сизди миллионер кылайынбы дегенби? Жок десе деле барбам. Дагы бир вариант ошо телефон боюнча суроо. Сагынбек мырза. Мага канча акча кеткен деп да сурош мүмкүн. Кайрадан жакшы ниет менен Насирдин жооп берген аракет кылат буюрса. Мүмкүнчүлүк. Урматтуу алып Насирдин мырза, жооп бериңиз. Реванш алууга эң жакшы мүмкүнчүлүк болду окшойт деп ойлойм. 15 суроонун баарын жообун билген. Акыркы суроодо атасына чалып туруп, балким сүйүнчүлөгөн. Бул жерде максат суроонун жообун издеп чалган эмес. Ата мен $1 миллион жообун билип туруп,
ата мен $1 миллион жеңдим, акча керекпи же болбосо ушундай тарзда сүйүнчүлөгөн болушу мүмкүн. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Эгер сиз ошол абалда болсоңуз, Насирдин мырза, $1 миллион утуп алган болсоңуз, көзүңүз жетип турат. Акыркы ушундай бир телефон жардам алуу мүмкүнчүлүгү берилип калса, сиз кандай жолго барат элеңиз? Мен көп толкунданам, балким дароо эле жоопту айтып туруп $1 миллион кармасам керек. Чалып эле отурбай. Атаңызга чалбайт белеңиз. Оюндан кийин чалсам керек. Көңүлдү тынчтандырыппы? Ооба. Туура жоопту айтам мен. Туура жоопту айтам. Эгерде Насирдин мырза туура эмес жооп берсе, экинчи очкону алып берип коет телекөрүүчүлөргө азыр. Атасына телефон чалып, мен азыр миллионер болгум келеби деген оюндун эң акыркы суроосуна келдим ата. Анткени сизге мен сүйүнчү иретинде чалып атам, анткени мен азыр миллионер боломун деди. 5-1 эсеп. Атасына сүйүнчүлөө иретинде телефон чалган Джон Карпентер деген теле оюнчу. Эсеп 5-1. 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. 1800 сом команданын эсебин азырынча өтөт. 1800 сом. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюнда сиздер көрүп турган билермандарды да бир жолу тааныштыра кетейин. 9-чу тур кышкы серия телекөрүүчүлөргө каршы Сагынбек Маманов ойноп жатат, команда капитаны. Талайбек Пазылов, Гүлсбек Касымов, Насирдин Акунов, Илгиз Шамырзаев жана Бекжан Алишер уулу. Сүйөрбек Алымовдун суроосу сиздерге каршы Сузак районунун тургуну. Эсеп азырынча 5-1. Команда ушул суроону туура тапса, 6-1 эсебинде кышкы сериялардын финалына жолдомо алат. Салама ибн Аква радиаллаху анхудан риваят деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылдардын биринде сахабаларына курбандык кылганыңардан 3 күн өткөндөн кийин эч кимдин үйүндө курмандыктан бир нерсе артып калбасын деп айтты. Кийинки жылы сахабалар: "О Аллахтын элчиси, быйыл да өткөн жылкыдай кылабызбы?" деп сурашканда, пайгамбарыбыз: "Жок, жегиле жана сактап койгула" деп айткан. Урматтуу билермандар, пайгамбарыбыздын былтыркы жылдагы сөзүндө, ошол жылдан 1 жыл мурунку айткан сөзүндө кандай маңыз бар эле, эмне үчүн калтырбагыла деди. Кетти минут. Качан айттым? 3 күндөн кийин жебегиле деп атабы? Жебегиле деп атат. Кандай болду? Жок, эч нерсе калтырбагыла деп. 3 күнгө чейин. Балким. Күн ысык, бирок кийинки жылы турат го. Курбан айт. Жылып турат. Өтө ысык айларга ошол күндө турган. Курбанчылык жылып турганыбыз айла. Кийинки жылы 5 күн жылган. Кийинки жыл эмне болду? Калтырбагыла деп атат да. 11 күн мурда ысырап кийинки жылы ошол маалда жана чачың болушу. Дагы эле ошондой кылалы дегенде жок калтырбагыла. Болорун алдын ала билген болушу мүмкүн. Климат ысырап. Ачарчылык кандайдыр бир айнып калган ысырап болгон. 3 күндө, 3 күн. Андан кийинкисин айтат, ал жегиле жана сактап койгула деп. Согуштук иш-аракеттерге байланышы жокпу? Согуш жакшы эме. Жок, ал мезгилде көбүрөөк болуп турган да. Жүрүштөргө. Согуш көбүрөөк. Балким Сагынбек мырза. Аскерлерден сактап калуу же кандай? Болбойт. Ордон жардам албайсыз. Сагынбек мырза, ким жооп берет? Дурус жооп берсе жооп бере берейинби? Жогорун албайбыз да, жеңип атабыз. Эмне үчүн? Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Дурус Касымов жооп берет. Эгерде мындай ойлонуп атабыз, урматтуу алып баруучу, эгерде курбандык союлуп аткан мезгил болсо, биз ойлодук согуш учурлары эми согушуп эле жүргөн да пайгамбар. Согуш учурларына таянып туруп сактап койгула
деди экен десек билбейм, эми согуш учуру болуп турган мезгилде курбандык союлабы эле союлбайбы эле, биздин оюбузча ушундай тынчтык мезгил болушу мүмкүн деп дагы ойлоп атабыз. Анан ошондой эле ошол сактап эч нерсе калтырбагыла деген жылы өтө ысык болуп кетиши мүмкүн. Ысык болуп ушул курбандыктан ашып калган нерселер айнып калбасын, жеп салгыла же ысырап болбосун деп туруп эле кийинки жылы балким бир аз салкындап сактап койгула деши мүмкүн деп ойлодук. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Ордодон дагы вариант сурайынчы. Бизден жооп бөлөкчөраак болчу, тактап айтканда биринчи жообуңар болчу. Согуш мезгил кийинкиликке дагы керек. Ачарчылык болуп кетпесин деген максатта сактап койгула деген. Түшүнүктүү. Дагы кимде ой бар? Менде дагы ошол ой, ачарчылык болушу мүмкүн. Анткени мисалы бирөө бай, бирөө кедей болот, ачкачылыкта эч нерсе таппай калат. Ошон үчүн байларды тезирээк таркатып салгыла 3 күн ичинде депчи. Мен туура жоопту айтам. Данакер мырза, Арген мырзанын пикири бул телекөрүүчү күткөн жооп болчу. Маселе ачарчылыкта, урматтуу билермандар, ачарчылыкта. Кийинки жылы ачарчылык болуп калды. Алып койгула деди. Алып койгула, башкаларга дагы жардам тийсин деди. Урматтуу билермандар. 5-2 эсеп, 5-2 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Сербек Алымов Сузак район тургуну 2000 сом акчалай утушка ээ болду. Жана телекөрүүчүлөр тарапка 2 упай жазылды. Негизинен команда бирок бир топ эле алдыда. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыр экран алдында отурган болсоңуздар, биздин оюнга суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Бардыңыздардын колуңуздарда уюлдук телефондор бар, социалдык баракчалар бар. Инстаграмга кирип, Билерман _ордо деген баракчаны таап, бизге суроо жөнөтүңүздөр. Жана Facebooktан Билерман ордо деген баракчабызга кирип, ал жерге да суроо калтырыңыздар. Электрондук тарегибиз bilerman_tv_mail.ru. Ош шаары, Ленин көчөсү 330. Артур Расулбеков Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берди. Суроосунун багеси 2100 сом. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөткөн. Суроого көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, Виници Кесада аттуу бразилиялык сүрөтчүнүн башкалардан 2 өзгөчөлүгү бар. Анткени ал өзүнүн картиналарында 3 эле түстү колдонот. 3 эле түстү колдонот. Демек, ал кызыл, жашыл жана сары. Балким көк деп жашыл деп ушу 3 эле түстү колдонот. Бу биринчи өзгөчөлүгү. Сиздер дагы экинчи өзгөчөлүгүн табыңыздар. Эмнени колдонот бул картиналарга? Кетти минута. Экинчи өзгөчөлүгү булчу баягы буюмдарды коюп коет экен да, мисалы маймылдын көзүндө жойстик турат турабы? Баягы игра ойночу элек да. Экинчисинде көрсөк балки экинчисинде мисалы зонтик дагы табигый болушу мүмкүн да. Мисалы предметти коюп туруп ошого сүрөт тартып коет да. Бул ушундай искусство бар. Ушундай искусство бар ооба. Макаронду коюп деле ошо окшоштуруп сүрөт тартып коет, таракты коет. Бул бери аялдын бетине аялга эмнени койгон? Гүлдү коюп коюпту. Ошондо предметтер көз айнектин ордуна ойун ойнотуу жойстикти койгон, а? Могул жерде зонтик, көз айнектин ордуна негизи предмет колдонот экен. Предмет колдонот. Ушундай искусство бар негизи, баягы кайчыл коюп деле мындай сүрөт тарта берет. Предметти кошпой, башка вариант жокпу? Дагы кандай вариант болушу мүмкүн? Бар сүрөткө тартылбаган эмес, бар буюмду. Конкрет предметти өзүнчө көрсөткөн да. Биринчи өзгөчө кызыл, жашыл, сары экен да. Предметте. Балким бул далтониктер үчүн да тартышы мүмкүнбү же кандай? Негизинен дагы башка вариантка токтолуңуз жок. Сагынбек мырза. Башкаларда жок, эки өзгөчөлүгү. Илгиз Шамырзаев жоопту берет. Урматтуу алып баруучу, бул сүрөтчүнүн сиз айткандай эки өзгөчөлүгү бар экен. Биринчиси 3 түстө гана сүрөт тартат экен. Ал эми экинчи өзгөчөлүгү ушундай бир искусствонун түрү бар. Аталышын бир аз унутуп атабыз. Бир кандайдыр бир конкреттүү буюмду коет, мисалы ручканы коет, таракты коет, жана башка нерсени коет да. Ошого окшоштуруп туруп анан өзүнүн искусствосу, чыгармачылыгы менен сүрөт жаратат да. Бул жерде мисалы маймылдын сүрөтүндө биз жойстикти көрүп атабыз көзүндө. Анан бул жерде кол чатыр,
анан дагы гүлдү коюп туруп аялдын чачын бир окшоштуруу аркылуу тартып атат да. Экинчи өзгөчөлүгү бул конкреттүү предметти коет жана ошого окшоштуруу аркылуу сүрөт тартат. Демек сиз ушуну Өзгөчөлүгү Венеция Кесададан башка эч ким колдонбойт деп айтасыз. Башкалар деле колдонот, урматтуу алып баруучу, бирок мунун эки өзгөчөлүгүнүн биринде ошол 3 түс гана шерк болуп калып атат да. Башка дагы бир канча түрлөрү бар, анан Түшүнүктүү. бул ошол жостик ошондой эле болуп атат. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Дүйнө жүзүндө сүрөтчүлөрдүн арасында өздөрүнүн картинасын, эмгегин көргөзмөгө койгон бир топ сүрөтчүлөр бар. Кээ бир сүрөтчүлөрдүн картинасын эч ким түшүнбөйт. Ушундай мозаикалап эле тартып коет. Мында го маймыл, жостик бар экен, чылым бар экен. Кээ бир сүрөтчүлөр картиналарында ушундай бир абстрактуу нерселер бар. Эмнени турганын түшүнбөйсүз. Бирок Венеция Кесаданын өзгөчөлүгү алардан дагы ашып түшөт. Анткени аны бир гана Венеция Кесада гана жасай алат. Мен туура жоопту айтам. Байкап көрүңүздөр. Байкап көрүңүздөр. Картинага назар салыңыздар. 3 түс: кызыл, сары жана көк түс. Маселе кызыл түстө, урматтуу Сагым мырза. Маселе кызыл түстө. Түстүн өзгөчөлүгүн караңыздар. Сүрөттөгү кызыл түскө жакшылап көңүл бурсаңыздар, красканын түсү эмес бул. Балким бир жер жемиштин согунан дагы жасалышы дешиңиз мүмкүн. Ал дагы эмес. Жемиштиги ачык кызыл түстө болот. Венециянын өзгөчөлүгү ал өзүнүн сүрөтүн өзүнүн канынан боёгон, урматтуу билермандар. Кан 450 грамм өзүнө 2 айда бир жолу кан алып, анан картинага ушул канды кызыл түс катары кошкон, урматтуу билермандар. Артур Расулбеков Бишкек шаарынан 2100 сом акчалуу утушка ээ болот жана телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай да кошулат. Жалпы эсеп азырынча 5-3. Артур Расулбеков. Коомго айтчу, чоң жаңылык жар салып, колу коңушу туугандарга айталык. Эмгек менен иш баштады Нургелди, элге кызмат кылуу үчүн там салып. Нургелди курулуш компаниясы. Жашообуз жакшылыктарга бай болсун. 9-нчу раунд. 9-нчу раунд. Раунд. Абдымалик уулу Роман, Кара Суу районунун тургуну сиздерге суроо берет. Суроосунун багасы 2200 сом. Абдымалик уулу Роман сиздерге ушул фото суроону жөнөткөн. Сиздер көрүп турган бул эстелик Россиянын Владимир шаарында жайгашкан. Бул эстелик кайсы белгилүү инсанга арнап орнотулган? Минута кетти. Ленинге да. Левитан же Папов ошо радио сыяктуу дейм. Теге баян угуп атат да. Баян колонкадан. Ленинге дагы окшоп. Ленинге дагы окшоп турат. Левитан болсо мүмкүн. Жаңылык угуп тургула деген алды. Радио Папов же Левитан же Говорят Москва деп балким ошону угуп эме кылып турат. Бирок радио пайда болушучу анда. Бул кайсы Жок, анда радионун жүрмөсү жок. Владимир. Дагы эмне болушу мүмкүн? Эмнеге? Өзү Левитан болуп атат да, бирок кайсы бири дал келет. Ошол жерде Владимир Ильич Ленин. Ленинге да. Владимир шаарында. Путинге эместир балким. Ленинге да. Жок, Владимир шаарында болсо анда Владимир Ильич Ленин да. Громкоговорительно. Просто жаңылык угуп турат, Левитандай угуп турсун. Жо анда жо Ленин деген менен тиги колонканы эмне тиешеси бар Ленинге? Левитандан только голосун угушканда өзүн көрүшкөн эмес. Левитанды эстеш үчүн только Ленин ишембиликти айтып турган эмес. Левитандан голос укканда ошол баягы громкоговоритель көрүнөт да көзүнө. Ошого дейсиңби? Сагым мырза.
Ким жооп берет? Сагынбек, ордо талкууну токтотобуз. Эрежени сактайлы. Урматтуу алып барчу. Ордо Талай Пазылов. Бересиминчи мен берейин. Талай Пазылов, талкууну токтотобуз. Урматтуу алып барчу. Командабыздын атынан Бекжан жоопту берет. Бекжан Алишер уулу. Эсеп азырынча 5-3, же 5-4 болот, же 6-3 болот. Сиздин жообуңуздан кийин. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча Советтер Союзунун жеңиштин үнү деп аталган инсанга коюлган сүрөт деп ойлойбуз, эстелик деп ойлойбуз. Бул Левитан. Левитан? Ооба, себеби Левитандын жүзүнөн эч ким тааныган эмес да аны. Бирок үнүнөн баары тааныган. Үнүн укканда эле Левитандын үнүн чыкканда ушундай громкоговоритель деп коюшат, ошондой адамдын оюна келет да. Согуштун башталганынан согуштун бүткөнгө чейинки мындайча айтканда адамдардын эң жакын адамы болуп калган да. Тылда турган адамдар үчүн. Демек бул Левитанга арнап орнотулган дейсиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Талкууну баарыбыз көрдүк, телекөрүүчүлөр дагы көрүшүп атат. Ленинге арналган делди, Левитан. Дагы ким болду Илгиз мырза? Арасынан Левитанды тандадыңыздар. Мен туура жоопту айтам. Эстеликти карай турган болсок, радио үзүлгө таң калып карап жаткан атасы менен баласын көрүп турсак, көрүп турабыз да, көрсөк болот. Бул эстелик атактуу диктор СССРдин темир үнү Юрий Борисович Левитанга арнап орнотулган. Жооп туура. 6-3 эсебинде Сагынбек Мамановдун командасы кышкы сериялардын 9-турун жеңиш менен аяктады. Жана 2200 сом команданын эсебине өттү. Куттуктайбыз команданы. Алты үч. Акыркы раундтар өтө команда үчүн бир топ сестентип койду. Анткени катары менен 3 упай кетти да, катары менен 3 упай кетти. Бирок натыйжа бул жеңиш менен аяктаганын баарыбыз көрдүк. Сагынбек мырза, кышкы сериялардын финал туруна жолдомо алышыңыздар менен куттуктаймын. Кышкы сериялар чындыгында жалпы клубтун командалары үчүн бир топ оор болду. Бир топ оор болду. Команда өзү оюн тууралуу пикирин топтогуча жана команданын бүгүнкү оюндагы суроолордун ичинен кайсы мыкты суроо болду, аны тандаганча биз бул жердеги биздин башкы өнөктөшүбүз Жоробай уулу Манасбек мырзага микрофонду узатсак. Манасбек мырза, мына оюн соңуна чыкты. Оюн соңуна чыкты. Сиздин баамыңыз кандай болду бүгүнкү оюнга? Командадан кимди өзгөчө көрсөтө алдыңыз жана кайсы телекөрүүчүнүн суроосун сиздер мыкты деп эсептедиңиздер? Чоң рахмат Алпарчы мырза. Билармандар өзүнүн мыктылыгын дагы бир жолу көргөздү. Жеңишиңиздер кут болсун. Биз билармандардын 4-0 эсебинде жеңилип атканда Нурлан уулу Нурилимдин суроосун мыкты суроо деп таптык. Нурлан уулу Нурилим суроосу, Ооба. Ал эми билармандардын негизи тандап алып аябай эле оор болуп атат. Негизинен баары эле кыйын, баары эле мыктылыгын далилдеди. Бирок ошолордун арасынан Илгиз Шамырзаев деген оюнчуну мыкты деп таптык. Илгиз Шамырзаев бүгүнкү оюнда мыктылыгын көрсөтө алды деп Манасбек мырза баа бериптир. Илгиз мырза, куттуктайбыз. Сизге башкы өнөктөш тарабынан өзгөчө сыйлык кошумча берилет, 1000 сом акча. Ал эми Нурлан уулу Нурилим ош шаарында турган Грециядагы зайтун дарагы тигилген көчө тууралуу суроосу менен бүгүнкү Манасбек мырзанын купулуна толуптур. Нурлан уулу Нурилимди дагы биз кошумча утушу менен куттуктайбыз. Команданын оюнуна кандай баа бердиңиз, Манас мырза? Кыскача оюңузду билдирсеңиз. Команда такшалган команда чындыгында. Команда чындыгында мыкты экен.
Силерге финалда дагы ийгилик каалайбыз жана биз артыңыздарда колдоп коштоп туруп беребиз оюн аягына чейин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сагынбек мырза. Урматтуу алып баруучу, буюрса Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Ушундай командабызга, ар бирибизге, клубка ушундай ийгилик берип, зээнибизди ачып, ушуну ар дайым биз ниет кылабыз, тилек кылабыз. Күнү түнү командабыз чогулуп, ар дайым даярданып жаттык. Анан өзгөчө мына командабызга легендарлуу билермандардын келгени аябай кубандырат. Клуб үчүн, баарыбыз үчүн, мына Талай Пазыловдун дагы аябай оюн үчүн орду чоң болду. Дурус Касымов, биздин команда мүчөсү, Насирдин Ахунов, ошол эле катарда мына Илгиз Шамырзаев, албетте Бекжан Алшер уулу аябай чоң салымдарын кошту. Анан мыкты суроо боюнча аракет кылсак, легендарлуу адамдар тарыхта легендасы менен калат. Ошон үчүн мына биз Левитан акыркы аябай күчтүү легендарлуу мындай диктор болгон, ал дагы элге, жерге кызмат кылып, анан ошол сыңары Билерман Ордо клубунда да көпчүлүк телекөрүүчүлөр үчүн сиз сырсыз мындай угат үнүңүздү бирок көрбөйт. Ошондуктан экөөңүздөр окшош туруп, ушул бир жагыңыздарда легендарлуу алып баруучу болуп жүрүң, Левитанда легендарлуу инсан болгон, анан командабыз дагы легендарлуу боло берсин деген ниетте ушул жоопту айттык. Буюрса, жакшы мыкты оюн көрсөткөн дагы аракет кылабыз. Чоң Рахмат, Сагын мырза. Манасбек мырза, командага Илгиз мырзага эгер сыйлыгыңыз болсо берип койсоңуз болот, тапшырып. Илгиз мырза. Команданын бүгүнкү жалпы утушу 9000 сом, Илгиз мырзанын утушу менен 10.000 сом. Кабыл алып коюңуздар, куттуктайбыз. Чоң рахмат Манасбек мырза. Команданын жалпы утушу 10.000 сом. Ал эми бүгүнкү оюнга утушка ээ болгон телекөрүүчүлөр булар: Нурилим Нурлан уулу Грециядагы Зайтун дара жөнүндө суроосу менен 1700 сом утушка ээ болду. Сүйөрбек Алымов пайгамбарыбыздын Курбан айт жөнүндөгү сөзү тууралуу суроосу менен 2000 сом утушка ээ болду. Жана ошондой эле Артур Расулбеков бразилиялык сүрөтчүнүн өзүнүн каны менен тарткан картинасы тууралуу суроосу менен 2100 сом утушка ээ болду. Урматтуу телекөрүүчү билермандар, биздин дагы бир өнөктөшүбүз Барбол Атамекен өнүш фирмасынын шириндиктери сиздерге тапшырып койсок, кабыл алып коюңуздар. Премиум класстагы Тамшан Барбол торту жана ширин токочтору сиздерге белекке берилет. Биз ушул жерден пайдаланып, Барбол фирмасына да ыраазычылык билдиребиз. Жана оюндун акырына чейин чогуу турган биздин баш өнөктөшүбүз Нуркелди курулуш компаниясынын генерал директору Манасбек Жоробай уулуна кол чабуулар болсун. Жана анын расмий өкүлү Нурзина Тургунбек кызына да чоң рахмат. Мына оюнду күзөтүп отурушту. Жана жалпы клубка, билермандарга, меймандарга, телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Техникалык топко дагы чоң рахмат. Ушу менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин 9-тур жыйынтыкталды. Кийинки оюн бул финалдык оюн. Ал оюнда биз Сагынбек Мамановдун кайра командасын күтүп калмакчыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө сиздерден мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мыкты интеллектуалдык командаларды дагы биз Билерман Ордо клубунда күтөбүз. Келиңиздер, өзүңүздөрдү сынап кетиңиздер.